жарандарыбызга жеринде сервистик тейлөө көрсөтүү деген бир пункт бар. Ошонун аткаруусу болуп эсептелинет. Кыргыз милициясынын коомдук баркын көтөрүү жана коомго кызмат кылуу жагдайында өлкө башчысы тарабынан атайын талаптар коюлган. Андагы максат бир кездеги менин милиция мени коргойт деген сыймыкты кайтаруу менен байланышты чыңдоого багыт берүү. Ошол талаптардын бири эң негизгиси бул алдын алуу иштерин күчөтүү, ошол алдын алуу багытында көп иштерди жүргүзүү. Экинчи талабы ушул элдердин, жарандардын көйгөйлөрүн пункт коюп угуп, убагында чечип, тез аранын ичинде чечип, мыйзам түрүндө чараларды көрүү. Акчалтой элдин кызыкчылыгы үчүн машина иштеп берсин. Быйыл министрликтин көмөгү менен республика боюнча 5 Собол маркасындагы автоунаа берилди. Анын бири Сузак райондук ички иштер бөлүмүнө тапшырылды. Сузак районунда 2011-жылдан бери милициянын көчмө кабылдамасы иштеп келе жаткан. Ошону жаңыртып, жаңы мына Собол маркасындагы машина берилди. Эми мунун эң негизги максаты бүгүнкү күндөгү ошо турмуш талабына, элдин милицияга болгон талабына ылайык эл милицияга эмес, а милиция элге барыш үчүн да көчмө кабылдаманын негизги максаты ошо. Милициянын көчмө кабылдамасынын максаты жарандардын коопсуздугун камсыздоо жана милицияга болгон ишенимди бекемдөө. Анын негизинде уюштурулган милициянын көчмө кабылдамасы жашоочулардын арыздарын жеринде кабыл алат. Көбүн эсе ушул жарандарга жеринде жардам берүүгө мындай айтканда аймактык милиция бөлүмчөлөрү бар, алыс жайгашкан айылдарда. Ошолордо кызматка пайдаланып жатышат. Жана ыкчам тергөө тобунун чакырууларга өз убагында баруу үчүн колдонулат. Көчмө кабылдама өзүнүн калкка укуктук жактан жардам көрсөтүү боюнча натыйжалуулугун көрсөтүп жатат. Алыскы аймактарда жашаган жарандарды кабыл алуу үчүн түзүлгөн милициянын көчмө кабылдамасы калк менен ишенимдүү мамилени бекемдеп, алдын алуу иштерине натыйжалуулугун көрсөтүп, анын жардамы менен кылмыштуулуктун саны азайганы байкалууда дешет адистер. Калк менен жолугушуу учурунда алар жарандардын бардык кайрылууларын атайын журналга каттап гана койбостон, юридикалык кеңеш да беришет. Өлкөдө бүгүнкү күндө жалпы 59 милициянын көчмө кабылдамасы иштеп жатат. Гүлжина Мөндөева, Баяман Тургуналиев, Сузак району.